Коменданттык саат кирген Жалал-Абад шаарындагы азык-түлүк базарларында баалар keskin кымбаттап кеткенин айткан тургундар өкмөттүн ишмердүүлүгүнө нааразы болуп турушат. Мисалы картошкага болгон баа ушул күндө 15-20 сомго чейин жогорулаган. Муча кымбаттап дейм. Hamma yo'q kımbatlap ketdi ya. O, kımbatlap ketdi, ayvaychi. Kartoşka hazır 35'ten de otadı. 35'ten aldık, bırak men 36'dan alvatam kavuna dep. Kımbatlap ketipti, bırak bizde Жогор жакта айтып атат, картошка, пияз, сабыздар кымбаттап айтат, кымбаттап ойлотат. Базар баасы кымбат болуп атат, мурункуга салыштырмалуу. Эми биз да ошо базарга карап алып атабыз. Соодагерлер болсо бул абалды дыйкандар тарабынан көтөрүлгөн баа менен түшүндүрүшүүдө. Айыл жергесинде кичине картошка өндүргөн өндүрүүчүлөр, дыйкандар сенасын кичине жогорулаткан үчүн базарда деле кичине жогору болуп атат. Сеналар азыр ушул күндө 33 сом, 34 сом болуп атат чоң айдын картошкасы. Biz ayaktan kımbatırak algan için kımbatırak satабыз эле. Эми азыр базарда ким каалашынча сенада, бирөөгө бирөө эме кыла албайт экен да. Госстандарт кой берсе, андай эме болушу мүмкүн эле. Бизден алган адамдар биз оптум сатабыз, алгандан кийин канча сомдон сатса эч ким жоопкерчилик бербейт алга. Ким каалагандай сатта сенаны. Ошон үчүн базарда бир сена коюш мүмкүн эмес экен азыр ушул күндө. Картошкадан сырткары тамак аш майы менен унга болгон баада көтөрүлгөнү айтылды. Бирок ун саткан тараптар баалар көзөмөлдө турганын билдиришти. Un pundарды кымбаттатышып берди тындыган. Көтөрүлбөйт деп. Май кымбаттады, un кымбаттады, сахар кымбаттады. Ма дыйканды эгини эми ушундай малда дайым эле ушундай болот да. Ким кошо да 1.800 жерден деби. Арта 1.800 деп болот. Азыркы учурда un жетишерлүү, ундун баасы 1650 сомдон. Un кеңири. Белгилей кетсек, өкмөт тагыраагы премьер-министр буга чейин азык-түлүккө болгон баалар көтөрүлбөй турганын билдирген болчу. Бааларды көтөргөн тараптарга мыйзам чегинде чара көрүлөрү да айтылып жүрөт. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.